Мына ошол каралоолордун артында азыр ошо кызмат тийбей калгандардын таарынычы дагы турган болушу мүмкүнбү? Сөзсүз турат. Мына биринчи 6-сынан баштап 10 күн бою. Биринчи баягы премьерликке бекиген күндөн баштап 10 күн бою только соодалашууларда жүрбөдүкпү. Мына Камчыбек Кыдыршаевич экөөбүз тиги тарап чакырса да барабыз, бул тарап чакырса да барабыз, итпай чотпай чакырса да барабыз. Эмне силерге эмне керек? Бизге могу должность керек дейт. Макул силерге берели деп кетебиз. Экинчи тарабына барсаң, алар да ошол майлуу местаны сурайт. Бизге могуну коюп бересиң биздин кишибизди дейт. Ой, алар тигилер сурап атат, силер башка жагын алгыла десең, коюп берели мына десең, жок дейт. Бизге только ушул дейт. Үчүнчү тарабына барсаң, үчүнчү тараптагы ушул эле должность сурашат. Мына көрдүңүзбү? Ушинтип атып анан эң аягында анан эч кимиңерге жок деп анан баягы болбой эле баягы акыры жеңиш биз тарапка өттү да, мына. Чындык тарапка өттү. Биз айттык, азыр бийлик бөлүшө турган убак эмес. Келгиле азыр баарыбыз ушундай биригип алып туруп бир кетели. Тынчтаналы десек болбойт. Баягы антимитинг уюштурат, бизди баягы кулатып түшүп, биз бийликти алабыз деп ушундай талашкан күчтөр чыкпады ортодо баягы. Баары биригип алып. Бирок эл колдогон жок аларды, элдин көпчүлүгү биз тарапта болгондуктан биз аларды жеңип өтүп кеттик да. Ошолорго байланыштуу бир элден жана өкмөт үйүнүн алдында чогулган элге бир кайрылганыңызды айттыңыз эле. Менде көптөгөн маалыматтар, телефон сүйлөшүүлөрү бар деп, ошонун айрымдары балким менин байкашымча айрымдары чыкты коомчулукка ачыкка. Менин байкашымча. Бирок көпчүлүгү менимче чыкпай калды ачыкка. Ошолорду дагы бир ачыкка чыгарууга мүмкүнчүлүк болобу? Эми чыгарбачу моменттери да бар да, ошон үчүн баягы чыккандары, айрымдары чыкты, бирок калганы чыккан жок. Чыгарбай эле коелу да аларды эми. Уят кылбай эле коелу, эми ошо бойдон эле калсын ал. Ал анын баарын унутуп, артка таштап, мына ак барактан иш баштап кетели деген ниет.